Саламатсыздарбы, биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз биризолдун жасалышын көрсөтүп беребиз. Көк чөптөрдү тураштан баштайбыз. Баарын туурап алабыз. 4 штук картошкабыз 200 грамм чыкты. Аны кыргычтан кырып өткөзүп алабыз. Көк чөптөрүбүздү кошуп, 1 стакан сүт куябыз. 1 чай кашык туз, 1 чай кашык мурч кошобуз. 2 жумуртканы чагып алабыз. Баарын жакшылап аралаштырабыз. 6 таш кашык un кошобуз. Билинчиктин камырына окшош болуш керек. Фаршыбызга 1 чай кашык туз, мурч кошобуз. Көк чөптөрүбүздү кошуп, 1 жумуртканы чагып кошуп алабыз. Баарын жакшылап аралаштырабыз. Кызган сковородкага өсүмдүк майыны сүртүп, билинчигибизди куябыз. Бир бети бышты алмаштырып алабыз. Үстүнө даяр болгон фаршыбызды жайып сүртөбүз. Мына алмаштырып фаршыбызды да бышырып алабыз. Экинчисини даярдайбыз. Тешилип калган жерлерине бир аздан күйүп коебуз. Фаршыбызды сүртүп алмаштырабыз. Даяр болгон биризолубузду оройбуз. Грамм сары майды, сливочный майды сковородкага салып, биризолдорубузду кайрадан бышырып алабыз. Ана биздин биризолубуз бышып даяр болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Орозонун күнүндө өтө даамдуу болот. Биздин каналга кошулуп туруңуздар. Саламатта калыңыздар.